Саламатсыздарбы? Эфирде Арча медиа. Алпароочу мен Гасиет Мамырбай жана биздин конок Сайпидин Султаналиев. Баарыбыз билгендей эле 25-26 октябрь бизде элдик курултай өтүп жатат. Ошо курултайдын бир делегаты Сайпидин Султаналиев, Ала Мүдүн району Таш Төбө айыл өкмөтүнүн делегат. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы? Арыбаңыз жакшы, рахмат. Өзүңүздөр? Эң эле алгачкы суроодон баштап кетейин. Негизи кандай курултай кандай өтүп атат, кандай сөздөр айтылып атат? Мен муну баштагандан мурда кандай болуп тандалып барды, ушул жөнүндө да бир аз токтолуп койбоймунбу? Абдан сонун болмок. Август айында президенттин жарлыгы чыккандан кийин биздин айылдарда, айыл өкмөттөрдө ушул курултай боюнча кимдер делегат болот, кайсыл адамды жиберсек деген сөз башталыптыр да. Эми бул жерде биз башында көбүнчө эле ойлочубуз, теги бул жака өкмөттөн дайындалган, же болбосо өкмөттү азыркы бийликти мактай турган ушундай адамдардан дайындалып барат болуш керек деген ойдо мен анчалык деле буга ачык көңүл бөлгөн эмесмин. Анан мен эми өзүмдүн айылымда, айылдагы журналист катары көйгөйлөрдү көтөрүп, анча чыгарып, проблемаларды жогорку бийликке элдин үнүн жеткирүүгө анча салым кошуп жүргөнүмдү баягы эл билет да. Ошол себептенби мен жок деле биздин көчөдөн ушул Султаналиев Сайпидинди делегат кылып көрсөтөбүз деп коюшкан экен да. Анан бир күнү мага бирөө телефон чалды. Сиз ушинтип делегат элеңиз 5-ноябрда чогулуш болот. 50 делегат шайландыңар, ошондун ичинен 2 адам тандалат деди да. Анда деле мен анчалык көңүл бөлгөн жокмун. Барса барып коеюн, эми баары бир баягы эле даярдалган адамдар, даярдалган эле бийликти жактаган, бийлик үчүн күйгөн адамдар барат болуш керек деген кыяста. Анан барсамбы, барбасамбы деген ойлор кетти. Бирок эми ошо күнү баягы ишемби күн, жумуш эмес күн болчу. Ошо күн барып калдым, бардым. Анан барсам ал жерде чындап эле саат 5-те делегаттар чогулушту. Анан чогулганда эле кимди жибериш керек деген сөз башталды. Анан ким барат деген сөз башталды. Бизде ошол жерде дароо эле ызы чуу башталды да, дагы мурункудай эле дежурлар барып калбасын. Так сүйлөгөн, биздин үнүбүздү жеткире турган адамдарды дайындайлы, ошолорду шайлайлы деп. Анан биз канчалык антип айткан күнү деле баары бир эле ошо өкмөттөр каалаган адам кетет. Мынакей өкмөт өзү болсо жок бу жерде уюштуруу тобунда. Өкмөт башын айтып атышат да, биздин айыл өкмөт башын. Өзү болсо жок, демек бул жактан бирөөлөрдү жиберип койгон деген нерселер башталды. Анан чынын айтканда мен бул айылга келгениме көп деле болгон жок. Көпчүлүгүн тааныбайм. Менин бул айылда жашаганыма быйыл 5-жыл эле болуп атат да. Анан ошо шайлоо өзүбүз анан тиги кол көтөрөлүбү же мындай кылалыбы деп атканда анан аял заты киришти да ошол жерде. Жок, биз бул жерде тайное голосование кылалы, жашыруун добуш берүү менен кылалык. Ал үчүн кагаздарга жазабыз дагы, анан ким кимдин фамилиясын жазып кетсе ошолор чыксын деген сунуштарды киргизип, акыры ошо жашыруун добуш менен анан кагазга жазып кетмей болду. Жазып атышса, анын ичинен 6 адам тандалыптыр, эң көп добуш алган. 6 адамдын катарында мен да кошулуп калдым. Анан ошол 6 адамды чыгарып, анан эгерде сиз барсаңыз кайсы көйгөйдү айтасыз деген суроолор берди да, 6 адам. Анан эми ар бирибиз өзүбүз айылда көрүп аткан көйгөй боюнча мен ушуну алып барып буга чейин да айтып жүргөм. Эми барсам дагы айтам деген сөздөрдү мен да өзүмдүн программамды дегендей мындай чыркын алып чыга турган нерсемди айттым. Анан кайра жашыруун добуш болду. Ошо жашыруун добушта кайрадан эң көп добушту мен алып кеттим. Экинчисин Алымкулов Көлбай агай алды. Ошентип экөөбүз делегат болуп калдык. Анан ошентип бүгүн биринчи жолу бардык. Буюрса жакшы. Анан сурооңуз барбы же айта берейинби? Кетчү суроо, мисалы 50 делегат биздин ичибизден тандалып алды деп атпайсызбы? Бул ошондо айыл өкмөтүнөн 50 тандалдыбы же ошол райондон тандалдыбы? Андан кийин
айылдын ичинен биздин айылда биздин айыл өкмөткө караштуу 6 айыл бар да. Мисалы Чоң Таш, анан Таштөбө, анан Воронцовка, Бир Булак, Малиновка деп ошентип бөлүнөт да, бөлүк. Баардыгы бирип Таштөбө айыл өкмөтү деп аталат да. Анан ошол 5-6 айылдан биригип туруп 50 делегат болуптур да. Ошол бир айылдан ошондо бир айыл аймагынан, бир айыл өкмөттөн. Ошондон тандалып 50 адам. Эми 50 адамдын ичинен кайра 2 адам болуп тандалдык да. Анан шайландык деген. Ошентип анан бүгүн биринчи күнү бардык. Буга чейин облустук курултай болду. Ал жерге барганда дагы тактоо иштери жүргүзүлдү. Ал жерден дагы кимдер сүйлөйт дегенде биздин Чүй облусу боюнча 8 район, 1 шаар, Токмок шаары жана 8 район. Ошолордон баарынан делегаттар келишти. Ал жерде да аябай катуу сөздөр жүрдү. Ал жерде деле баягы бийликке жан тарткан адамдар шайланып калат, азыр ошолорго бересиңер деген да сөздөр айтылып атты да, негизи катуу жүрдү да. Анан мен эми баягы бийликке болгон кемчилигиби болгондой ачык айтып жүргөн адам катары мен дагы ага сын көз караш менен карап турдум да. Анан ошентип облустук теге курултайдан дагы анан кимдер сүйлөйт, райондун атынан ким сүйлөйт, облустун атынан ким сүйлөйт деп атып анан чыкканбыз. Негизи ошол облустук курултайда облуста уюштуруу тобу менен жолукканда бул жерде облустан бир адам сүйлөйт, анан райондон адам сүйлөйт деп гана чечилген болчу да. Бүгүн биз бул жака баргандан кийин, бүгүн курултай башталганда баары эле катар барып эле жазылып атышат. Мен да барып жазылгам. 300 адам жазылды деген азырынча мага сөз жете элек. Качан жетет, кандай болот? Мен да өзүм ичимде сактап турам, айта турган элдин тапшырмасын, элдин үнүн жеткирейин деп отурам. Анан эми жүрүш жөнүндө эми сөз кылсак болот. Агай, бир суроо пайда болуп калды. Сиз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алдыңызбы? Же эртең болобу? Эртең мүмкүнчүлүк болуп калабы деп атам да, мен дагы тизмеге кирдим. Жарыш сөзгө чыкчулар дегенде. Бул убакка чейин деле райондун атынан кимдер сүйлөйт дегенде менин фамилиям кеткен. Райондун атынан, Аламүдүн районунун атынан Султаналиев жана Мыктыбек Абдылдаев, мурдакы жогорку кеңештин депутаты, ал бүгүн сүйлөдү. Мага азырынча сөз келе элек, жете элек. Эми ал уюштуруу комитети карап атат болуш керек. Мен мүмкүн тизмем жетпей атабы, башында эле бергендей болдум эле, бирок жете элек да сөз. Азыр балким курч суроо болушу мүмкүн. Мисалы, биз дагы жартылай курултайдын түз эфирин көрүп аттык. Баарын көргөнгө мүмкүнчүлүк деле болгон жок. Анан көбүнесе эле баары өзүнүн мисалы айыл аймагындагы же шаарындагы бир проблемаларын айтат да. Мисалы, жолум жок, мектебим жок, садигим жок депчи, бир баары ошол өз айыл аймагындагы көйгөйлөрүн айта баштаса негизи курултайдан эмне пайда, буну деген жергиликтүү бир кеңештер чечиш керек да деген сөз да. Аябай туура суроо. Негизи бул жерде мындай көйгөйлөрдүн, айылдагы көйгөйлөрдүн жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечилип кала тургандагы көйгөйлөр жок эмес. Ошол эле мезгилде ошол эле айыл аймактагы көйгөй бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турганда көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ооба, эми курултай деп келгенден кийин элдин баары бизде момундай болуп атат, көпүрөбүз салынбай атат, могу жолдогу мусор тияка алынбай калды деген деле нерселер айтылып калат экен да бул жердечи. Эми ошонун ичинен биз дагы иргеп, анан эң керектүү нерсесин алып чыгышыбыз керек эле. Анан баягы эл деген эл экен да. Бул жакта ошондой баягы ички биздеги эмелек айтып өткөндөй таштанды тиги жака чыкпай калды деген дагы сөздөр болуп калышы мүмкүн. Анан курултайдын негизги максаты ошол бийлик өкүлдөрү жашырып жаап, жогорку бийлик өкүлдөрүнө жеткирбей жаткан кайсы бир көйгөйдү элдин арасынан чыккан делегат жеткиреби жогорку бийликке деген үмүт болуп атат да. Азыр ошол себептенби бардыгы майда чүйдө тиги көйгөйдөнөйдө ал жерде көтөрүп атат.
дагы бир тынч мындай жөн эле калып калбаган суроо да. Мисалы биздин бүт түз эфирди көрдүк, курултайдыкын, анан баары эле ошол жергиликтүү бир көйгөйлөр жөнүндө айтат. Бирок азыркы эң чоң көйгөй бизде жумушсуздук болуп атпайбы, жакырчылык болуп атат. Мисалы Азаттыктын изилдөөсү чыкты, Аяр Айдын изилдөөсү чыкты. Жакырчылык, жумушсуздук. Аны бир дагы делегат көтөргөн жок да. Бул деген башка аймактарга мындай тиешелүү эмеспи деген суроо жаралат да. Эмнеге мындай көйгөйлүү маселелерди көтөрбөй элебиз деген суроодан мен аяка барганга мүмкүнчүлүгүм болгон жок, алган жок да. Бирок ошо бирөө көтөрсөбү деген үмүт бар да. Эми бүгүн көтөрүлбөсө мүмкүн эртең көтөрүлүп калабы деген дагы ой бар. Бүгүн миграция маселеси, ошо жумушсуздуктун айынан мигранттардын көбөйүп кеткендиги тууралуу бул көтөрүлдү. Анан жумушсуздукту жоюу, ар бир адамды жумуш менен камсыз кылуу, бул деген албетте мамлекеттин камкордугу болушу керек эле. Мисалы Гапур Мадаминов, калп айтпасам Баткен областынан келген, ошол айтты: эгерде жумуш орундары менен камсыз болбосо, Баткен эли кетет. Баткен эли кетсе, чек ара кандай болот деген маселелер көтөрүлдү да. Бул боюнча айтып атышат. Бирок мындан бийлик кандай жыйынтык чыгарат? Вот кеп ошондо анын натыйжалуулугу канчалык болот? Ошол жумушсуздуктун айынан жаштардын баардыгы башка жакка карай кетип аткандыгы бул эң өкүнүчтүү. Бул ошол айыл үчүн эле эмес, бул жалпы биздин өлкөбүз Кыргызстан үчүн өкүнүчтүү. Мисалы деген мен кичине техникалык суроо эркитейин дедим элем. Ар бир делегатка мисалы канча мүнөттөн берилип атты, анан ошол мүнөттө жетишип аттыбы бир өзүнүн көйгөйлөрүн ачыктап бергенге? Туптуур айтасыз. Эл көп, 1072 делегат келди. Ар бир адам ошо өзүнүн үйүндө баягы жан баштап жатпаган, баягы атылган октон артка кайтпаган дегендей ошондой адам катары сезилген. Мекен үчүн күйгөн, өз айылы үчүн күйгөн адамдар да өзүнүн жеткирейин дегенде ошол элдин көптүгүнөн улам 3 мүнөттүн тегерегинде гана убакыт берилип атат да. 3 мүнөттүн тегерегинде сиз айтмакчы, бул аралыкта баардык көйгөйдү жана сунушту айтып берүү дагы мүмкүн эмес. Буга жетишпей да каласың. Анан Конституциябызда дагы айтып атпайбы, бул биздин делегаттар, курултайдын делегаттары бул байкоочу, сунуш берүүчү депчи. Анан сунушуңду, көйгөйүңдү айтсаң, сунушуңду айта албай каласың, сунушуңду айтсаң, көйгөйүңдү жеткирип айта албай каласың дегендейчи. Ошондо бул жакта силерди жөнөткөн же болбосо делегаттарды ал жакта карай жөнөткөн эл, мынакей биз ишеним артып жөнөткөн делегатыбыз көйгөйүбүздү жеткирбей койду деген таарыныч пайда болушу мүмкүн да. Ошол эле мезгилде биз делегат болгон күндөн баштап телефондун жаагы тынбайт. Биздин айылда момундай деген жумушсуздук, биздин айылда деген бул жолубуз мындай болуп калды. Ошону сиз айтып коюңузчу деген эле мага нерсе да. Сиз ошону чече аласызбы деп. Өткөндө СТВ телеканалы чакырыптыр. Ошол жерде дагы түз эфирде бизге суроо берип атат. Мынакей, сиздер делегат болуп бардыңыздар. Эми барганга жараша ошол биз айткан көйгөйдү чечебиз деп кепилдик бересиңерби деген суроону берип атат да. Эми ушул жерде бир белгилей кетчү нерсе бар да. Депутаттыкка кандидат туурасын көрсөтүп аткан адам бизде адат болуп калган, силердин могу көчөңөрдү оңдоп берем. Могул жердеги спорт площадкаңарды тургузуп берем. Барып алып туруп момундай мыйзамдарды чыгарам деген мындай сөз беришет экен да, ушундай убадаларды беришет экен. Ал аткарылабы, аткарылбайбы, ал экинчи планда. Бирок алар ошондой убадаларды беришет экен. Бизде андай убада берүү мүмкүнчүлүгү да жок. Себеп дегенде делегаттардын, курултай делегаттары тууралуу мыйзам кабыл алына элек. Делегаттардын статусу азырынча белгисиз. Бул ким, кандай нерсеге укуктуу, кандай нерсеге милдеттүү, анын укуктары менен милдеттери, жоопкерчилиги азырынча белгисиз. Мисалы сизде мындай ичиңерден бир сезим пайда болгон жокпу? Сизди жөн эле
ошол бир азыркы бийликтин мындай камчысын чапкан эле адамдай колдонуп атат депчи негизи эле бүт делегаттарды. Анткени курултайдын укуктарын, ыйгарым укуктарын азыр жогорку кеңеш аткарат да. Ошо эл өкүлү болуп саналып атпайбы, азыр депутатчы, эл өкүлү жогорку кеңештин трибунасына барып сөз сүйлөйт да. Абдан Бирок азыр туура. альтернатива болуп курултай эметип атат да, анан элдердин көбүнчөсү эле айтып атат, бул деген азыркы бийликтин камчысын чапкан эле бир адам, мындай топтолмо адам болуп калды депчи. Ушундайга кандай көз карашыңыз бар? Чын эле ушундайбы же каршылык сөзүңүз барбы? Негизи курултай мына илгери бизде Кыргызстандын тарыхында курултай болгон. Эл чогулган. Болгон көйгөйдү, болгон маселени ошол курултайда чечкен. Азыркы мезгилде курултайдын зарылчылыгы барбы деген суроо да сиздики туурабы? Анткени бизде элдин өкүлү катары депутаттар барып атат. Парламент турат элдин өкүлү катары, элдин атынан сүйлөй турган. Ага кошумча дагы делегаттар барып алып элдин атынан сүйлөйм дегендин канчалык зарылчылыгы бар эле деген суроо. Бул нерсе менде да дайыма жаралып келет. Анткени элдин өкүлү катары депутат турса, андан сырткары биз барып алып анын үстүнө барып атканы туура эмес деп. Бирок мен акыркы күндөрү негедир ошо курултайга бир жагынан макулдугумду бердим да, ошон үчүн мен делегат болуп бардым да. Анткени менин үнүмдү, менин айылымдагы көйгөйдү депутатым, бул жактан шайланган депутатым же болбосо биз ишенип койгон министрлер кабинети укпай атат, мындан жыйынтык чыгарбай жатат. Бизде баягы эл үчүн мен министрлик орунга келдим, мен үчүн эл үчүн мен депутаттык орунду алдым деген жоопкерчиликти мойнуна алган адамдар элге кызмат кылам деп айткан менен бир адамга кызмат кылуу менен чектелип калып атат. Мындайча айтканда бул ажого жагынуу, президентке жагынуу, бардык нерсени жаап жашырып, жакшы гана нерсени ал жака жеткирип, проблема жок экендигин айтып аткандыгы керек болсо, мына жогорку кеңештин трибунасында айылдыктар шаардыктардай болуп жашап калды. Булардын малына салык салышыбыз керек деп аткандын өзү бул айыл турмушу менен аралашып жашай албагандыктын, жашабагандыктын бир чоң белгиси десек болот да. Экинчи, ошол эле дайындалган министрлер, ошол эле жоопкерчиликти алган депутаттар айыл аралап, жон териси менен сезип, элдин кандай болуп жашап атканын билбестен туруп, тиги жакта өкмөт кандай айтса бардыгы уралап кол көтөрүп, анан президентке аябагандай жашоо укмуш болуп атат деп отчет берип аткандык, бул дагы туура эмес. Ал эми ошолор айтпай аткан, ошолор жашырып аткан нерсени ушул элдин арасынан барган карапайым адамдардын, ушул бүгүнкү баргандардын 90% айтып жатат деп ойлодум да. Дагы эртең дагы буюрса айтат. Бул бир маселе. Экинчи маселе, сунуш берүү жагына келгенде аны кандай кылып чечүү керек деген дагы бир маселе бар да. Ошол сунуш берүү маселеси жагына келгенде убакыт жок, жетпейт да. Айтып жете албайсың. Сен даже үйүңдөгү, өзүңдүн айылыңдагы көйгөйдү 2,5-3 мүнөттүн аралыгында жеткире албай калып атасың. Бул албетте өкүнүчтүү. Ал үчүн дагы көп күн, дагы бир күн, 2 күн мүмкүн убакыт көбүрөөк керек беле деген ойда. Анткени сунуш дагы берүү керек элек да. Эми негизи 3 мүнөттө өзүңдү тааныштырыш деле кичине оорураак окшойт, Анан көйгөйдү айткан андан дагы оорураак. Мисалы мен азыр курултайдын бир кандай бир планын көрүп атам да. Анан экинчи күндө биякта эме деп турат. Биринчи элдик курултайдын резолюциясын кабыл алуу деп. Резолюцияда эмне кириши мүмкүн да, анткени биякта делегаттардын жарыш сөзү дагы бар экен, ар бирөө өз айылынын бир көйгөйүн көтөрөт. Анан резолюцияда ошол бүт көйгөйлөр жазылып, аягында чечилет деген бир нерсе чыгабы же? Кандай көрүнүш? Ушундай күмөн саноо менде да бар да. Курултайды ушинтип биз элдик улуу курултайды чакырдык деген ой менен, анан баягы башка жалпы эл журтка биз мына эл менен тыгыз иштешип атабыз деген мындай
орусча айтмакчы показуханы гана пайда кылып койбойбу деген дагы менде бир кандайдыр күмөндөр жаралып атат да азырынчачы. Анан чындап эле сиз айтып аткан нерсе бул кандай резолюция кабыл алынат, эмне болот, эми эртеңки күн дагы алдыда, эртеңки күнү дагы көрөбүз. Анан мен бул эртең алып чыгайын деп аткан бир көйгөйлөр тууралуу дагы сиздерге бир аз айтып коеюн дедим эле да, ушул мүнөттөрдөн байланып болобу? Айтып кеткиле. Анткени мен эртең 3 мүнөттүн ичинде ошончо биздин Аламүдүн районундагы көйгөйлөрдүн баардыгын айтып жетишемби, жетишпеймби деп ушул сиздердин эфирди пайдаланып, анан айтып калсамбы деген ойда. Биздин Кичине көбүрөөк убакыт беребиз дейм. Ооба, сиздерде убакыт бар дегенмин да. Биздин Аламүдүн району бул борборубуз Бишкекти ар тарабынан курчап турган жападан жалгыз райондордун бири. Ылдый жагынан батыш тарабынан сокулук гана келбесе, чектешип турбаса, биз түштүгүнөн да, түндүгүнөн да, чыгышынан дагы биз курчап турабыз. 1 миллион адамга жакын эл жашаган борбор калаабыз бизден аккан дарыялардан гүл бакчаларын сугарышат. Бизден барган таза суудан ичишет. Мындайча айтканда 200 000 калкы бар Аламүдүн району, миллион калкы бар шаарды таза суу менен дагы, сугат суу менен дагы камсыздайт. Ошол эле мезгилде бир мезгилде революцияларда басып алган, кээ бири сатып алган жерлердин да көпчүлүгү бул Аламүдүн районуна таандык жерлер. Ошол Аламүдүн районуна таандык жерлерди азыркы күндө дагы анча мынча калган жерлерин алып коюу, ошого куда түшүп келүү, керек болсо президенттин иш башкармалыгынан келип туруп, мына ушул жерди бизге беришиңер керек. Биз бул жака социалдык объекттерди курабыз деп туруп куда түшүп келип аткандар бар да. Бирок биздин эле, маселен, ушул Таш дөбө айыл өкмөтүндө 3000ден ашык адам жер тилкесине кезекте турат. Ал жер биздин жаштар үчүн, ошол Аламүдүн району үчүн кызмат кылышы керекпи, же кайсы бир строительный компаниянын, же болбосо кайсы бир бизнесмендин бизнесин өнүктүрүү үчүн кызмат кылыш керекпи деген чоң суроо бар да. Ушул суроону дагы эртең койсок деген оюбуз бар. Жетишебизби, жетишпейбизби бул дагы. Экинчи дагы бир маселе. Биз эмеле мен айтып өтпөдүмбү? Биз бардык жагынан курчап турабыз депчи. Шаарда смог, болбосо шаар түтүнү деген бар. Дүйнө жүзүндө 2 миллиондон ашык шаар болсо, ошол 2 миллиондун кир жагынан алганда алгачкы ондугун Бишкек шаары ээлеп жүрөт көп жылдан бери. Бул чоң көйгөй. Ошол кир нерсе биздин Аламүдүндү да каптайт. Маселен, пригородный району турат. Пригородный район эмес, пригородный айыл өкмөтү. Бул жакта 7 көз завод, 2 темир завод турат. Буларды текшерип койгон эч ким жок. Андан чыккан ис, андан чыккан түтүн ошол айылды каптайт. Керек болсо жаш балдардын өлүмү, жаш балдардагы рак пайда болгон мындан. Бул тууралуу ошол айыл өкмөтүнүн делегаты келип бизге ыйлап айтып берди. Ошол кызды Түркияга барып, дарылаткан алып барышса, ал жактагы дарыгерлер карап туруп, сиздер кандай жерде жашайсыздар? Жаныңыздардагы кандайдыр бир өндүрүштөр барбы зыяндуу деп сурайт. Сураса айтышыптыр ушундай. 7 көз завод, 2 темир заводубуз бар жаныбызда. Анда алар айттыр. Биз мындай зыяндуу жерде жашаган, ушундай жерден ооруп келген кызга жардамыбызды бере албай калдык. Бул албетте жүрөк оорута турган, жан кейите турган көрүнүш. Ушул нерселерди ошондой заводду кура ала турган, темир заводду кура ала турган, ошондой тери заводду курганга кудурети жеткендер ошол жерге чыпкаларды койгонго кудурети жетпейби? Бул тууралуу жергиликтүү эл
жогорку чиновниктерге кайрылса, андан өйдө карай өтпөйт, каралат, чечилет, карайбыз, бүтөт деген гана нерселер менен чектелүү да. Мына ошондой көйгөйдү көтөрүп келген дагы биздин жарандарыбыз жок эмес да. Эртең буюрса алар дагы айтып калар. Ошол эле дагы Аламүдүн айыл өкмөтү, мына бул жакта дагы чек ара Чуу деген дарыя бар. Аны барыңыздар билесиздер. Бул чек ара маселеси тоо кыркалары менен жана суу тилкелери менен чечилет деп айтылат. Ал эми Чуу биздин Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда өткөн дарыя болуп, ал биз жакты карай желип кеткен сайын Казакстандын чек арасы көбөйүп, Кыргызстандын чек арасы тарып келе жаткан жактар бар да. Бул да көйгөй. Бул көйгөйлөрдү жергиликтүү эл айткан менен андан кийинки акимияттын деңгээлинде же болбосо айыл өкмөтүнүн деңгээлинде ушул дагы көтөрүлүп, кат жазылып, МЧСке кат жазып, президентке кат жазып чуркаш керек эле да. Буга ушундай карапайым калктар чуркап атат да, ушул боюнча да. Негизи могу кара түтүн боюнча айтып кеткениңер өтө өкүнүчтүү. Кишилер ооруп, демек аябай катуу залакасы бар турбайбы? Бул көйгөйдү негизи чечиш керек да. Өтө өкүнүчтүү. Ушул маселелер айтылат, буюрса айтабыз деп айтышат. Эгер ошол маселе жеткенге жараша кайра андан натыйжасы чыгып бере турган болсо, анда курултай өз максатына жетти деп айта алабыз. Ушул жерде айтылган көйгөйлөрдүн баардыгы ошол боюнча папка болуп тиркелип, анан калып кала турган болсо, анда бул өтө өкүнүчтүү. Дагы бир нече суроолор пайда болду менде. Мисалы, сиз деген азыр биринчи курултайдын делегаты болдуңуз, Сизге бир кандай паспорт же мындай удостоверение сыяктуу бир нерсе берилдиби? Анан эмки курултайдын чогулушу жөнүндө бир сөз болдубу? Азырынча ошол болобу да болбойбу бул жөнүндө биз дагы азырынча белгисиз эч нерсени билбей турабыз. Себеп дегенде Конституцияда көрсөтүлгөн менен мыйзам чегинде бул мыйзамда каралган эмес. Аны бул жерден ачык эле айтып коюшубуз керек. Курултайды же болбосо курултай делегаттарынын болушун, делегаттарынын келишин жогорку кеңеш дагы көпчүлүгү жактыра бербейт. Министрлер кабинети дагы жактыра бербейт. Ким келе сын айтып атса, ой, сонун болуптур деп угуп отургусу келсин. Көпчүлүгү, айрыкча биздин бийлик, андай сынды уккусу келбейт. Оюн ачык айтып койгондор. Бизде абакка барып камалып атканын көрүп да атабыз, сезип да атабыз. Өз көзүбүз менен оюн ачык билдиргенден азыр тартынып калгандар көбөйүп калды. Ачыгын айткандачы. Ал эми мыйзам менен бекитилгенден кийин гана биздин кийинки канча мөөнөткө дайындаларыбыз, анан кандай сиз айтмакчы күбөлүк береби, азырынча бизге бирден мандат берди. Ошол мандат менен кирип чыгып атабыз. Ал эми ал мыйзам чегинде кийин чечилет. Анан менин дагы бир бүгүнкү үмүтүм, мен мүмкүн эртең айтып калар, мынакей бул убакка чейин мына жапырт камоо деген болду бизде жакында. Кара жекшемби деген өттү. Ушул маселе тууралуу дагы биздин делегаттардан бирөө жарым айтып калабы, ушул тууралуу дагы көтөрсө болот эле деген үмүттөр бар болчу да мендечи. Бирок бүгүнкү күнү эч ким көтөрө алган жок. Анан менин жанымда бир эки адам сүйлөгөндө, ай, ушундай жакында жапырт камоо болду эле, оюн ачык айткандарды эмне үчүн мынчалык соттук экспертизадан өткөрбөй туруп, жөн эле алып барып туруп камап аткан, бул туура эмес деген нерсени деле бир айтып койсоңор болбойбу десем, карабайсыңбы, өзүмдүн айымдагы тиги көйгөйдү жеткирип толук бүтүп айта албай калдым, ага каяктан жетиштим дейт да. Анан дагы кетип аткан кишиге, ай, ушуну дагы айтып койсоңуз десем, ал дагы айтып келет да, ай, өзүмдүн айымдагы көйгөйдү көрдүңөрбү, элдин баары убакыт бүттү деп эле чыңгырап калды, кетип калып атабыз деп. Анан эртең да мен үмүт кылып атам, ошол демократиялык баалуулуктар тууралуу дагы сөз козгоп койсо жакшы болот эле. Мен муну менин оюмда да бар, бирок ошого убакыт жетишеби, ошол себептен ушул жекте болсо дагы сиздердин ушул каналыңыздардан болсо да айтып алсамбы деген ойда. Ушул маселени дагы ажо
же болбосо жогорку бийлик инстанциялары көңүлүнө алыш керек. Рахмат, Сайыпбедин агай, ушинтип демократия баалуулуктарына күйүп, ошол кичине болсо дагы сөзүмдү айтып алайын деген үмүтүңөр бар экен. Анан менде мисалы кичине кыстырма айта кетейин дедим элем. Конституцияда курултай жөнүндө кеп бар, бирок конституциялык мыйзам жок да. Конституциялык мыйзам жок болгондо, демек бул курултай деген мыйзамдуу түрдө мындай калыптанган жок деп айтсак болот. Бул деген ошол бир кичинекей кыстырма болчу. Анан кийинки мындай суроо, анан жыйынтыктоо деп деле айтса болот. Мисалы, бул курултайдын резолюциясы мыйзам тараптан кандай баалуулукка ээ болот дейсиз? Анткени бизде баары мыйзам түрүндө иштеп атпайбы? Бир мыйзам кабыл алынабы же бир поручение берилеби же мындай айттыбы негизи эмне болот? Кандай болот? Бул жакта жогорку бийлик инстанциялары бул тууралуу эч нерсени айткан жок, бирок бул жеке өзүмдүн оюмда бул курултай делегаттары байкоочу жана сунуштоочу гана болуп атпайбы? Байкап, анан сунуш берүү менен гана чектелип калып атат да. Бирок мен журналист катары баягы мурда ким кандай эмне сөздү айтты эле деп карап жүргөндөрүмө караганда, Садыр Жапаровдун калп айтпасам 2013-2014 жылкы берген кайсы бир интервьюларында ошол мезгилде эле Садыр Жапаров курултай маселесин киргизүүнү айтып жүргөн болчу да. Ал айтуусунда, анын айтымында курултайдын делегаттарына президент дагы, министрлер дагы баардыгы отчет берет. Аягында добуш берүү менен эгер президенттин ошол жылы бир жыл ичинде аткарган иши курултай делегаттарын канааттандырбаса, анда жумуштан кызматын тапшырып туруп кетет деген нерселерди айтылган. Ошондой эле министрлер дагы ошол кызматын тапшырып, курултайдын жыйынтыгы менен кетиш керек. Ушундай нерсеге келишибиз керек деген ойлорду айтып жүргөн. Бирок өздөрү кайра бийликке келгенден кийин ким эле мен отчет бере калып анан кетип калайын деп ойлосун. Булар кайра жумшартып гана сунуштоочу, анан байкоочу деген гана нерсени калтырып коюшту да. Эме курултай делегаттарыначы. Ошол себептен мен бул жердеги резолюция деле мына дагы деле болсо мына ушундай сунуштар берилди, муну аткаруу кабинет министрлер кабинетине жүктөлсүн, министрлер кабинетине милдеттендирилсин, министрлер кабинети эске алсын деген гана жөнөкөй бир жыйынтыктар менен бүтүп калабы деген гана коркунуч да. Формалдуу бир кагаздар чыгарылып, ошондой. Анан жыйынтыкталды деп. Мисалы 300 делегатка сөз берилиптир. Мен калп айтпай элемби азыр 300 деп уктум, 300 адам. Бүгүн 300 адам жарыш сөзгө чыгабыз деп жазылганбыз. Анын канчасы сүйлөгөнүн толук билбейм, бирок ашып кетсе бир 100 адам сүйлөдү окшойт. Ошондо мен ойлоп атам да, эртең калган 200-үнө деле жетишпейт. Себеп дегенде эртең 7 облустан жана 2 шаардан өкүлдөрү, 2 шаардын өкүлү ошентип доклад аларга 10 мүнөт, 15 мүнөткө чейин мүмкүн берилиши мүмкүн. Андан кийин гана мүмкүн башка делегаттар алат. Ошондо баардыгынын ою эртең дагы жыйынтыкталып бүтөт дегенден мен алысмын да. Андыктан ошол жердеги өзүнүн үнүн жеткирем, ой айылымдагы көйгөйдү айтып калайын, өзүмдүн сунушумду берип калайын деген делегаттар ошол жерде жүргөн журналисттерге, айрыкча көз карандысыз журналисттерге барып интервьюларын берип, ойлорун айтып калса жакшы болот эле да. Мен ошентип жанымдагы адамдарга дагы айтып атам. Сыртта журналисттерди пайдалангыла, баарыбыздын үнүбүз бүгүн жетпей калат. Ошол жерден жок дегенди айтып калганга үлгүргүлө депчи. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Көпчүлүгү мамлекеттик телеканалдар ошол жерде болуп атат.
Анан менин байкашымча мындай алар бизден интервью алат. Мен бүгүн бир ачуу нерселерди мүмкүн айткандырмын, бирок алар кыркылып калабы деп дагы күмөн санайм да. ооба, анысы бар. Анткени көз карандысыздык жок да аякта. Ошондой болот. Рахмат Сайпидин агай, ошентип курултай жөнүндө айтып бергениңизге, өзүңөрдүн ачык оюңарды да билдиргениңерге. Биз эфирди жыйынтыктай берели. Саламатта калыңыздар. Эфирде курултай жөнүндө сүйлөштүк. Мен Касиет Мамырбай, Арча медиа. Барыңыздарга Чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.